Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala nabiyina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Taalam jardamı menen kabırдағы 3 суроо, şu 3 негиз китептин акыркы бөлүгүндө автору Аллах Тааламга ыйман келтирүү жана Аллах Тааламдан башкага сыйына турган нерселерге капыр болуу деген бөлүктү алып келет. Аллах бардык кулдарга Аллахтан башкага сыйына турган нерселердин бардыгына жокко чыгарууга, аларга капыр болууга буйруду, парз кылды. Жана жалгыз Аллах Таалам өзүнө гана ыйман келтирүүнү милдет кылды, парз кылды деген. Ушул бөлүмдү алып келет. Мусулман адам Аллах Тааламга ыйман келтирет, ишенет, ынанат якын менен. Ошол ишенген ыйманы толук болбойт. Ыйманы туура болуп саналбайт. Качанга чейин Аллахтан башкага сыйына турган нерселер же чакырыктар, же түшүнүктөр, мейли сөздөр, амалдар, ошол нерселерди жүрөгү менен жокко чыгарып, ошол нерселерге капыр болмойчу. Капыр болуу деген эмне? Капыр болуу деген ишенбөө, ынанбоо, ал нерсеге макулдашпоо деген сөз. Мусулман адам жалгыз Аллах Тааламга гана өзү гана ибадатка татыктуу, андан башка эч кимге сыйынбайм, эч кимге ибадатымды арнабайм деди да. Эми ушул нерсе өзү эле мен бир адам айтса, мен Аллах Тааламга да ишенем, ыйман келтирем, ошол эле учурда башка сыйынып аткан адамдардын сыйынып аткан затына сый көргөзөм. Анан эмне кылып сый көргөзөңүз, аларга деле ишене берем десе. Бирок мен мусулманмын десе, ушул адамдын ыйманы туура болобу? Туура болбойт. Эмнеге? Себеби ал адам Аллахтан башкага сыйынуучу заттарга капыр болгон жок. Ушул эки адамдын келмени айтып киргенде эле, ла иляха иллаллахны айтканда эле, адам ушул Аллахтан башка сыйынуучу нерселерге капыр болду деген сөз. Мына ошол Меккенин мушриктери өзү сыйынып аткан буттарга капыр болбойлу деп пайгамбар менен күрөштү да. Себеби түшүндү, келмени айткандан кийин могу Меккедеги эстеликтерди, буттарды бардыгын талкалап жок кылышыбыз керек экен. Себеби түшүндү, ла иляха иллаллахны айткандан кийин могул жердеги сыйынып аткан ай болобу, күн болобу, таш болобу, суу болобу, булак болобу, дарак болобу эч жагына барбайт экенбиз деп. Себеби түшүндү, ла иляха иллаллахны айткандан кийин Аллахтан башка сыйынуучу нерселердин бардыгына капыр болот экенин түшүнүп, анан мушриктер ошодон баш тарта албай, келменин маанисин түшүнгөндүктөн анан пайгамбар алейхиссалату вассалам жок, биз бардык сыйынып аткан кудайлардын баарын таштап, бир жалгыз кудайга сыйынып калабызбы? Жок, мындай болбойт деп туруп анан Мухаммад алейхиссалату вассалам менен күрөштү да. Ал эми пайгамбар алейхиссалату вассалам келмени айтуу менен Аллахтан башкага сыйынуучу нерселерге четке кагышыңар керек, капыр болушуңар керек башка нерселерге деген чакырык менен келди. Мына ушул нерсени мусулман адам түшүнүш керек, жакшы түшүнүп алыш керек. Себеби шайтан адамды акырын бул жактан Аллахка болгон ишенимин билгени менен, бирок ошол ишенимди буза турган, ишенимин жоготуп сала турган чектен чыгуучу кадамдар бар, ишенимдер бар, амалдар бар, түшүнүктөр бар. Мына ошол түшүнүктөн мусулман адам арылыш керек. Андай түшүнүккө, андай кадамга, андай ишенимге барбаш керек. Бул шайтан деген доордон доорго Адам алейхиссаламдан бери келаткан адамдын табиятын эң мыкты билген, ушундай ар бир адамдын алсыз жеринен кирип келет. Бир адамдын илими күчтүүрөөк болсо, башка жагын алсыз жерин карайт. Илими алыс болсо, кайсы жерин алыс, мына ошондой жерге кирип келет. Анан ыйман келтирдим, эң негизи жүрөгүм таза, Аллахка ишендим, акыретке ишендим, периштелерге ишендим, китептерге ишендим, акырет күнүнө ишендим, тагдырга ишендим. Альхамдулилля, Кудайга шүгүр деген түшүнүк менен калып калса, ошол ишенимдерди алсырата турган, ишенимдерди кулата турган, ишенимдерди буза турган, ыйманын жогото турган нерсени мусулман адам так ошондой үйрөнүшкө кадимки ыйманын үйрөнгөндөй. Эмнеге? Антпесе ыйманын өзүн гана үйрөнүп калса, анын буза турган, алсырата турган, жогото турган нерсе билбесе, түшүп калат да сөз. Элестетиңиз, намаз окуйт, ошол учурда бүй бакчыларга барып атса. Намаз окуйт Кудай деп, ошол убакта эле жылдыздарга ишенип атса, төлгө ачып. Намаз окуйт, Аллахка сыйынат, ошол эле учурда булактарга барып, сылап сыйпап, ошол жерден береке табаррук кылатса. Намаз окуйт, Кудай дейт, ла иляха иллаллах, Аллахка ишенем дейт, бирок дагы бир эшен кожолору бар да, башчылары, ошолор гайыпты билет дейт. Аллах Тааламга арнаган бир ибадаттарды аларга да арнайт. Мына ушуларды чектен чыгуу дейт. Автор китебинин аягында ушул нерсени келтирген. Анан чектен чыкканда ушул 3 тарап менен адам чектен чыгат. Эстеп калып, 3 тарап менен. Биринчиси Аллахка болгон
сыйынуусунда. Ошол сыйынууну ибадатты жалгыз Аллахка арнаш керек эле, бирок ошол ибадатты жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнабастан кээде башка нерселерге дагы арнап салат. Бул Аллахка болгон сыйынуусунан чектен чыккан болуп саналат. Себеби Аллах Таалам чектеп берди. Эй кулум, адамдар, силер жалгыз менден гана корккула, мага гана сыйынгыла, менден башка эч кимге сыйынуунун бир сыныгын дагы арнабагыла деген. Мусулман адам кул да, кимге кул? Жалгыз Аллах Тааламга кул. Мына ошол Аллах Таалам бизге рамканы чийип берген ибадатта. Мына ушудан чыкпайсыңар. Жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана сыйынасыңар, башка эч кимге сыйынбайсыңар. Мына ушуну чек деп коет. Эми ушул чектен чыкканда эле адам эмне болот? Жана Куранда келген тогут деген нерсеге түшкөн болот, чектен чыккан болот. Экинчи түрү ээрчүүдө. Ээрчүүдө дагы Аллах Таалам бизге чек берген. Мына ушул рамканын тегерегинде гана жүрөсүңөр. Мындай чыкканда биздин жалгыз ээрчи турганыбыз бул ким? Аллахтын элчиси пайгамбар алейхиссалату вассалам. Пайгамбарды Аллах Таалам бизге пайгамбар алейхиссалату вассаламды акыркы пайгамбар кылып жөнөттү. Мына ушуга баш ийесиңер, буйругун аткарасыңар, тыйгандан тыйыласыңар. Мага сыйынып, мага жакындай турган жолуңардын формасын, жолун силерге мен жиберген пайгамбар көргөзүп берет деди. Мени сүйсөңөр, анда мен жиберген пайгамбарга ээрчигиле, ошондо мен да силерди сүйөм, күнөөңөрдү кечирем, бейиш киргизем деген канча деген настар бар. Эми кимде ким ушул пайгамбарга болгон ээрчүүсүндө башка бирөөнү шерик кылып баштаса, пайгамбарга да ээрчийт, жана ошондой эле пайгамбардын сөзүнө, кадамына башка бир заттын же махлуктун сөзү, адаты, кылыгы же бир нерсеси карама каршы келип калса, ээрчибей койсо, анда эмне кылат? Ээрчүүдө чектен чыккан болот. Алым болсун, шейх болсун, ата бабаң болсун, ким болбосун, анын сөзү пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сөзүнө дал келсе, амалы дал келсе, чакырыгы дал келсе, ошол пайгамбарыбыздын сөзүнүн алдын негизинде баш ийебиз биз. Эгерде карама каршы келеби, ал нерседе ээрчибейсиң. Ээрчүүдө. Анан үчүнчүсү буйруктарды аткарууда жана тыйгандардан тыйылууда дагы каралат. Ушул нерседен ушул үч тараптан. Мындай айтканда Аллахтын жана пайгамбар алейхиссалату вассалам буйругу келип башка буйрукка, башка бир адамдын буйругуна каршы келип калса, мына ошол нерседе баш ийилбейт деген. Кыскасы, ибадатта, ээрчүүдө, анан баш ийүүдө. Ушул үч тараптан эле негизги нерсе чектен чыгуу деп келет. Мындай айтканда ушул жол менен адам жол менен эмне кылат? Ыймандан чыгып кетүү коркунучу бар. Мисалы Аллах Таалам адалдап берди бир нерсени. Ошол нерсени келип бир адам айтса, арам десе, кимде ким ошону арам дегенине баш ийип кетсе эмне болду? Баш ийүүдө чектен чыккан болот. Аллах Таалам бир нерсени адал деп берди бизге. Анан бирөөлөр келди да, жок, бул арам деп көрөм, силер арам деп түшүнгүлө десе, анан арам кылып алды. Эмне болду? Баш ийүүдө, моюн сунууда чектен чыккан болот. Аллах Таалам кредитти арам деди. Бирөө келип, жок, эми заман өзгөрдү, кредит жашоо жок, адал эле, сүткорлук. Ушун сөз жакты мага, баш ийберейин ушул жерде десе, эмне кылды? Баш ийүүдө чектен чыкты. Мындайча айтканда, момун мусулман адам Аллахка моюн сунуп, жана ошондой эле Аллахка, ыйманга каршы келе турган нерселерге капыр боло албады деген сөз. Ошолорду четке кага албады деген сөз. Мына ушул нерсе коркунучтуу нерсе. Жалгыз Аллахка сыйынууну арнап, ошол үчүндө башка нерселерден четке кага албады. Аларга да сыйына берем деген нерсе өтүп кете турган болсо. Пайгамбарды да ээрчийм, жана башка бирөөлөрдү да ээрчий берем. Пайгамбардын сөзүнө карама каршы келсе дагы. Ушул сыйынууда, ээрчүүдө, моюн сунууда Аллах Таалам чек кылып берген. Ошол чектен чыкпагыла деген. Чектен чыкса эле эмне болот? Адам ыйманын булгайт, ишенимин булгайт, келмесин булгайт. Анан ал учурда акыры өнүп кете турган болсо, ыймандан толук ажырап калат. Мисалы, бир-эки мисалдар Курандан, аяттардан. Аллах Таалам Куранда Бакара сүрөсүнүн 256-257 аятында айтат: Аллаху валиюллазина аману юхриджухум миназ-зулумати илан-нур. Аллах Таалам ыйман келтирген адамдардын жакыны, колдоочусу, аларды караңгылыктан жарыкка чыгарат. Валлазина кафару, ал эми капыр болгон адамдардын аулия ухумут тогут юхриджунахум минан-нури ила-зулумат. Ал эми Аллахка капыр болгон адамдардын колдоочусу, жакыны ким десе тогут деген ошо чектен чыккан кадамдар. Ал нерселер аларды, капырларды нурдан, хидаяттан караңгылыкка жетелейт. Улайика асхабун нар, алардын бара турган жери тозок, хум фиха халидун, алар тозокто түбөлүк болот деген. Көрдүңүздөрбү? Капыр болгон адамдардын
достору ким экен, жакындар ким экен? Чектен чыккандар экен. Шайтан, Аллахтан башка сыйынуучуга чакырган адамдар, же ошого ыраазы болгон адамдар. Мына ушулардын бардыгы шайтандардын, жиндердин жана ушул капыр болгон адамдардын достору. Булар хидаятка эмес, жамандыкка жетелейт. Анан мунафыктарды дагы сүрөттөйт. Алам тара илеллезине язумун аннахум аману бима унзила илейк. Эй Мухаммад, кара дейт. Алар иман келтирдик сага түшкөн Куранга деп айтышат. Ома унзила мин qablик. Мунуку пайгамбарларга түшкөн бардык нерсени биз четке какпайбыз, иман келтирдик деп айтышат. Но ошол адамдарга, Аллахтан башкага сыйынуучу кадамдарга капыр болууну буйрук келсе дагы, бирок алар не дейт? Юридуна ятахакам ила тогут. Мына ушул рамкадан же сыйынуудан, же ээрчүүдө, же баш ийүүдө рамкадан чыккызы келип турушат. Ошол нерсеге умтулуп турушат. Ошол жактан өкүмдү алалы. Пайгамбардан эмес, шарияттан эмес, Курандан эмес, өздөрүнүн бир түшүнүгүнөн шарияттан чектен чыккан кадамга өкүм сүрүп, ошол жака жетеленгизи бар деп айтат. Мунун баары эмнеге далат? Момун адам сыйынууда дагы, ээрчүүдө дагы, баш ийүүдө дагы шарияттын рамкасынан чыкпаш керек. Нахл сүрөсү 36-аят. Ва лакад баасна фи кулли уммати расула ан ябудуллаха ва истанибут тогут. Биз ар бир коомго элчи жибергенбиз. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйын жана чектен чыга турган кадамдардан оолак бол деп. Көрдүңүздөрбү? Аллахтын өзүнө гана сыйынсаң жетиштүү деген андай аят жок. Болду, сыйынып калсаң эле жана сыйынууну буза турган, жалгыз Аллах Тааламга ибадатты арнаган нерсени буза турган нерседен дагы оолак болуш керек. Ошол экөө бир келет. Ушуну чектен чыгуу деп койду. Ибн Кайым рахимахулла ушуну бир жакшы чырайлуу тариф берген да, тогутка. Эмне десе, бул мусулман Аллахка сыйынган адамдын ибадатта, ээрчүүдө жана баш ийүүдө чектен чыгуусу деген. Эми бул чектен чыгуунун түрү көп. Бирок жалпысынан мына ушул 3 нерсеге байлап, ушул 3 негизден негизи 3 багыты бар экен. Мына ушул нерседе чектен чыгат экен дегенде адам жаттап эстеп калса эле, болду, ошо рамкага сала бересиз. Тогут деп коет. Аяттар тогут деп келет. Ал деген мусулман адамдын чектен чыгуусу. Дайчыкна Аллах Таалам чектеп берген. Ушул жерде тур. Мына ушундай кылып сыйын. Мындан ашык башка нерсеге чыкпа деген эрежени, тартипти, чекти Аллах Таалам берген мусулман адамга. Буга жакындаба, будан оолак бол. Мисалы, жалгыз Аллах Таалам өзүнө гана ибадат кыл. Мына ошол нерседен башкага да ибадат кылам деп чыкса эле, чектен чыккан болот дагы, тогутка түшкөн болот. Куранда жанагы аяттар келип атпайбы? Тогутка капыр болгула, андан оолак болгула, алыстагыла, жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана ибадат арнагыла деген нерсеси бузулган болуп калат. Себеби Аллах Таалам жалгыз өзүнө шериги жок, өзүнө гана ибадат кылышты буйруду. Жана өзү жиберген элчиге баш ийүүнү, буйругун аткарууну, ал адал деген нерсени адал деп көрүүнү, арам деген нерсени арам деп көрүүнү буйруду. Эгерде кимде ким ушул нерседен чектен чыга турган болсо, ал тогутка түшкөн болот, же чектен чыккан болот. Кимде ким Аллах Таалам чийип берген ибадаттан четке чыгып, ибадатты башка нерсеге, Аллахтан да башка арнаган болсо, бул дагы чектен чыккан болуп саналат. Эмнеде чектен чыккан болот? Ибадатта чыккан болот. Дагы бир түрү мисалы ибадатта. Кимде ким бирөөгө сыйынып атканды көрүп, ошого ыраазы болсо, Аллахтан башкага сыйынып аткан жерлерди көрүп, ошого ыраазы болсо адам. Же болбосо бир адамга сага бирөө сыйынып баштаса, ошого ыраазы болгон. Бул дагы эмне болду? Чектен чыккан. Буга мисал тарыхта Фираун, Намруд, азыркы күндө кээ бир секталардын башчылары өлсөм кабырыма келгин, өлүк адамдардын жардам сурасаң, муктаждарыңды чечип берет, сага жардам бере алат, кыйналсаңар мына өзүңөр эле дуа кылып отура бербейби Кудайдан. Ушундай желе мазарларга кыдырсаңар, ошол жерден барып маселеңерди сурасаңар, жеңилденет. Аны ийгилик табасыңар, жолуңар ачылат дегендерди эмне кылды? Жалгыз Аллах Тааламдан сурануудагы дуадан, ибадаттан чектен чыккан болуп саналат. Себеби биз жалгыз Аллах Тааламдан өзүнөн гана суралышка буйрулганбыз. Ал эми ээрчүүдө Аллах Таалам адамдардын бардыгын жалгыз Мухаммад алейхиссалату вассаламды ээрчүүгө буйруду. Андан башканы ээрчийм деген адам болсо, же ошол боло берет башканды эле ээрчи берсе, анда ал дагы чектен чыккан болот. Себеби Аллах Таалам жалгыз пайгамбардын өзүнө гана ээрчүүнү, ага гана ээрчип буйругун аткарып тыйгандан тыйылууга бизге буйруган. Ээрчүү деген жалгыз пайгамбарга биз буйрулганбыз. Ал эми аалымдар, жакшылыкка чакырган адамдар, машайыктар, алардын бардыгы эгер пайгамбарды ээрчисе,
сөзү, амалы туура келсе, ошол жерден биз баш ийебиз. Мындай айтканда алымдар, жакшылыкка чакыргандар булар көпүрө. Кандай ушул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолун үйрөтүп берүүчү, ачыктап берүүчү. Аларды ээрчүүгө биз буйрулган эмеспиз. Алар өзү Аллахтын элчисине ээрчишет. Ошол нерсени ачыктап берет бизге, баяндап берет. Эгерде пайгамбарыбызга сөзү, амалы каршы болсо, ошол нерсеге чакырса, биз аны ээрчибейбиз. Ал сөзүн укпайбыз, ал амалын аткарбайбыз. Кайсыл сөзү, кайсыл амалы пайгамбар алейхиссалату вассалам жолуна дал келсе, мына ошол нерсеге ээрчип амал кыла беребиз. Себеби ал пайгамбар алейхиссалату вассалам сөзү, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын амалы. Мына ошол амалга чакырып атат, ошол сөзгө чакырып атат деп. Бирок тилекке каршы мына шейхта бул жерде эскерип кетти, бүгүнкү күндө кээ бир секталар бар. Ошонун эшен кожолору, башчылары мына ушундай сөздөрдү айтышат. Пайгамбарды ээрчибей деле койсоңор болот, мени ээрчи бергиле дейт да. Ушундай бир даражага жетип калдым. Анан адамга задат чыга берет. Мынча күн даратсыз жүрбө, анан тахаджуд окуу калтырбай. Анан сага мындай болот, тигиндей болот. Мага вахий түштү. Же болбосо мен Аллах Тааламдан түз эле кабар ала баштадым. Ал эми карапайым адамдар болсо түз пайгамбардан алат. Ал эми мен түз эле Аллах Тааламдан алам. Керек болсо пайгамбар Жибрил кулу алган. А мен түз эле алам деген. Мына ушундай чакырыктагы чакырган даджалдар, аферисттер, адамдардын акылы менен ойногон, дин менен ойногон, адашкан адамдар бар. Кайдимки селде кийип, сакал коюп, ошондой жол менен көргөзөт. Адамдар ошого ишенип барып алат. Сакалын сылап, чапанын сылап, колун кармалап, ошол жерлерге акча таштап, мына ошентип адамдардын үстүнөн минип алган, адашкан кээ бир адамдар бар, Алла сактасын. Бар ушул күндө тууган. Ар өлкөдө бар булар. Ушундай деңгээлге жеткен. Чектен чыккан көрсөтөт. Ээрчүүдө да, сыйынууда да Аллах Тааламга. Мындай диндин сөйлөкөтү калбаган. Мына булар дагы чектен чыккандардын башчылары болуп саналат. Себеби Аллах Тааламга баруучу жол жок, тек гана бир гана Аллахтын элчисинин жолу менен гана барабыз. Анан мага өзүмө вахий келди, мага анан түш келди, мага аян келди. Силер болсо пайгамбардан алып атасыңар, силер карапайым элчисиңер, мен Аллахтан алып атам, менен алгыла, мындай тигиндей деген жана чакырыктын баардыгы жалган. Булар ошо тогутка чакырган адам, шайтандын жолуна чакырган адамдар. Пайгамбардын жолунан адамдарды ажыратайын деген, шайтанга жинги кызмат кылган адамдар. Болбосо Аллах Таалам Куранда мына ачык айтып турат. 31-32 аят. Кулин кунтум тухиббун Аллаха фаттабиуни юхиббукумуллах. Эй Мухаммад айткын, эгерде силер Аллах Тааламды сүйө турган болсоңор, анда мени ээрчигиле. Кимди? Пайгамбар алейхиссалату вассалам. Мына ошондо Аллах Таалам силерди сүйөт, күнөөңөрдү кечирет. Аллах Таалам чындыгында ырайымдуу, мээримдүү, кечиримдүү деген. Кул атиуллаха ва расул. Айткын Аллахка жана элчиге баш ийгиле. Фаин таваллу фаин Аллаха ла юхиббул кафирин. Эгер бул нерседен жүз бура турган болсо, Аллах Таалам капырларды жакшы көрбөйт деген. Фаллади яттаби гайра расул хада ютабару тагутан. Кимде ким Аллахтын элчисинен башка бирөөнү ээрчийим десе, ал дагы чектен чыккан болот. Мындай чыккан тогутко түшкөн болот. Ва кадалика ман ядуу иля иттибаи ва якул линнас. Жана ошондой эле ошого чакырган адамдар. Пайгамбардын жолуна эмес, пайгамбардын жолуна каршы чакырган адамдар. Же болбосо башка бирөө чыгып туруп мына ошонун жолуна чакыргандар. Мен YouTube'дан көрдүм, кээрлерин башталып айтып атат, мен кааласам тозокко салып салам дегендер бар экен. Ушундай адамдарды коркутат да. Менин назарым түшүп калса сага, сен каргышка түшүп каласың, өмүр бою бакытсыз болуп каласың деп. Ошого келип жана колун кармап, зыярат кылган адамдарды жүрөгүнүн ишин алып ушинтип коркутат экен. Ал байкуш жана келген кишилердин жүрөгүндө тавхид жок да. Ошо түшүнгөн эмес, ла илаха илля келме маани, иман эмне экенин билген эмес. Анан тигин калдайган селдесин көрдү, сакалын көрдү, чапанын көрдү, колунда чоң узун тесмесин көрдү. Анан жанантип айтып аткан сөзүн көрсө, бул бир жөнөкөй адам эмес окшойт, бир чоң ооле окшойт деп анан муну мен каргышынан корком дейт. Балекет каргабайбы? Ал аферист. Жанагы бул дүйнөдө деле адамдардын акчасын алдап, үйүн алдап, ишин жыргап, акчаларын чогултуп алдап атып, ушу динде дагы адамдарды колдонуп алдагандар бар да. Алар жиндерге, шайтандарга кызмат кылган адамдар. Адамдарды жолдон адаштырып, өзүнө кул кылып алгысы келгендер. Бутун өптүрөт, акчаларын алат, анан кызмат кылдырат. Алар Аллахка кул болбой эле, пайгамбарды ээрчибей эле, мына ошол адамга кул, ошол адамды ээрчип, айткандай, кылгандай. Туугандар, эстеп калыңыздар, эч убакта
эч убакта түш эреже болуп бербейт, шарият болбойт. Балекет адамдар бүгүн чыкса, мен түш көрдүм, түшүндө пайгамбарыбыз айтты, намазыңа таштагыла десе. Түшүндө айтты, бүгүндөн баштап ар күнүңөр 10 күндө мечитте түнөгүлө десе. Же 40 күндөн тентип кеткиле бир жака десе. Не десе, түшүндө мага пайгамбар, ал эреже болбойт шариятта. Экинчиден, эч убакта балекет чоң молдо, шейх болосуң, эч убакта намаз түшпөйт. Эч убакта сага буйрук түшпөйт өлгөнчө. Өлөсүң ошондо түшөт, болду. Эч убакта арам нерсе бирөөгө адал болуп калбайт. Кандай шейх болбосун, кандай оли болбосун, бул баары жалган. Васвас, шайтандын кадамы бул. Мына ошолордун башын имерип койгондагы кыршасы тайып кетип, жана мен Кудайым деп чыгат бир күнү. Бир күнү мен пайгамбарым деп чыгат. Бир күнү мага парс болбой калды дейт. Мага эмнени кылсам аткара берем деп. Жанага дем салган аферистер да бар. Ошентип менин насыбай атып алып деле дем сала берет экен да. Анан үйлөгөндө насыбай чачырап кетет экен. Чачырап кетсе, жанагы дем салдырган адам бул эмне десе, мен түкүрүгүм дагы сага шыпа дептир да. Мына ошол динди билбеген адамды, түшүнбөгөн, астынабалар билбеген сизди оюнчуктай колдонот турган. Ошон үчүн мусулман адам бул негизди жакшы түшүнүш керек. Алла таалам болгон сыйынууну, пайгамбар алейхиссалату вассалам болгон ээрчүүнү, динди далил менен билүүнү. Антпесе, мына канча деген бүгүнкү күндө секталар, канча деген карапайым адамдар билбей ар нерсенин кулу болуп жүрүшөт. А мусулман адам шарапаттуу, жалгыз Аллах Тааламдын кулубуз биз. Эркинбиз. Ал эми олар наоборот канча нерсенин кулу. Тиги молдодон коркот, могу бүйдөн коркот, тиги көз ачыктан коркот, дагы бир жерден коркот, будан коркот, тигиден коркот. Жашообуз коркуу менен өтөт. Себеби жүрөктөрүндө тавхид жок. Жүрөгүндө иман бекем орногон эмес. Түшүнгөн эмес бул нерселерди. Аллах Тааламга сыйынууда, пайгамбар алейхиссалату вассаламга ээрчүүдө, анан арам адалда, буйруктарды аткарууда ушул нерседен чектен чыкпаш керек. Үчүнчүсүндө баш ийүү деген жалгыз Аллахка болот. Баш ийүү деген пайгамбарга болот. Эмнеде? Адалдаганында арам деген. Эмнени адал десе, адал деп көрөбүз. Эмнени арам десе, арам деп көрөбүз. Ниса сүрөсү 59-аят, Алла Таалам айтат: "Я юхаллазина аману атиуллаха ва атиур расул ва улил амри минкум." О иман келтиргендер, Аллахка баш ийгиле, жана пайгамбарга моюн сунгула, жана өзүңөрдөн эл башчы болгон башчыларга баш ийгиле деген. Эгерде бир нерседе талашып тартышып кете турган болсоңор, Аллахка жана элчисине кайтаргыла. Ин кунтум туъминуна биллахи вал яумил ахир. Эгер силер чын эле Аллахка жана акырет күнүнө иман келтирсеңер. Залика хойру ва ахсану тауила. Мына ушул туура чечим болот. Көрдүңүздөр, мусулман адам чечимди кайдан издейт экен? Аллахтын китеби Курандан жана Аллахтын элчисинин жолунан. Эч кандай ырым-жырымдан эмес, бир адаттан эмес, бирөөлөрдүн сөзүнөн эмес, Куран сүннөткө каршы келсе дагы. Адал деген Аллах адал кылып берген нерсе адал болот. Харам деген Аллах харам кылган нерсе харам болот. Эч бир адам Аллахтын арам дегенине аралашып, Аллахтын адал дегенине аралашып кире албайт. Эч кандай Аллахтын арам дегенин адалдап бере албайт сизге. Аллахтын арам дегенин адалдап бере албайт. Ал эми адал дегенин арамдап бере албайт. Арам кылып бере албайт. Арамы арам бойдон калат, адал бойдон калат. Мына ошон үчүн Алла Таалам Куранда өкүм кылып берген. Кимде ким Аллах адал деген нерсени, же Аллах арам деген нерсени тетирин кыла турган болсо, ошого баш ие турган болсо, ал мушрик деген. Ага өзү чыгарган жок, ошону бирөөлөрдөн угат, анан ошол нерсеге баш ие берет да. Ошол дагы арам адалда ширк кылган болот. Себеби арам адал деген бул кимдин акысы? Бул Алла Тааламдын акысы. Арам адал деген бул Курандан же пайгамбар алейхиссалату вассалам жолунан келет. Бул адал десе адал деп көрөбүз, арам десе арам деп көрөбүз. Буга бир мисал, Меккенин мурунку мушриктери өлүк нерсени адал дешкен да. Ал эми Алла Таалам Аллахтын ысымы эскерилбей союлган малдарды арам деген. Алар болсо эмне деди? Адал деп алышты. Анан неге адал дейсиңер десе, алар айтышты: "Эми муну өлгөн болсо жанын Алла Таалам алды да, ошон үчүн сен мууздаган адалыракпы же Аллах мууздаган адалыракпы" деп акылдарына салган. Ал эми Алла Таалам Куранда "Факулу мимма зукирасмуллоh" Аллахтын ысымы менен аталган нерсени гана жегиле. Ин кунтум би аятихи муъминин. Эгер Аллахтын аяттарына ишенсеңер деп. Мындайча айтканда, мууздалганда Аллахтын аты аталып, өлүп калган жанды жебегиле деген сөз да. Ал эми булар келди дагы, жок, биз өлүп калганды деле жей беребиз деп чыкты да. Мындайча айтканда, Алла Таалам арам деген нерсени адалга чыгарышып атат. Анан ага жоромолдоп
жана талаш тарчып өлгөндө Алла Таала анын жанын чыгарды. Значит, Алла Таала мууздады. Сен мууздаган караганда Аллахты мууздаган адалыраак го. Ошон үчүн биз өлүп калса деле, арам өлүп калса деле, мууздалбай өлүп калса деле жей беребиз деген. Биз үчүн бул адал деген. Көрдүңүздөрбү? Эмне болду? Буларда тогутка түштү. Адал деген, арам деген нерсени адалга чыгарып алышты өздөрүнө. Эмнеден чектен чыкты? Кайсы нерседен? Биз айттык го, чектен чыгуу үч эле тараптан келет. Же сыйынууда, же ээрчүүдө, же арам адалда. Баш ийүүдө. Арам адалга баш. Бул жерден кайсыга баш ийип кетишти? Арам деген нерсени Аллах Таалам өлүктү жебегиле. Өлүк арам деп атса, булар жок, адал деди. Мына ошо башчылары адал деп чыгарып койсо дагы, ошону карапайым адамдар ээрчип кеткен болсо, ачык болбосо аят турат. Мына ушундай нерселерде адам не кылган болот? Чектен чыккан болот. Ушу үч тараптын биринен. Анан Алла Таалам бул мушриктерге жооп берди. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Силер Аллахтын ысымы талбай союлган нерсени жебегиле, өлүк нерсени жебегиле. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ деди. Ал деген фасктын жолу. Мындай чыкканда Аллахка моюн суна турган жерден чыгып кеткен жол болду деп атат. Мен арам деп атсам, бул өлүк нерсени силер адал деп атасыңар деп. Мушриктерге жооп берип атат Алла Таалам. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ иля аулияихим. Чындыгында шайтандар өзүнүн жакындарына вахий кылып турат. Мына ушундай сөздөрдү айтат да. Могу түшүнүктү да ким берген? Шайтан берген. Өлгөндө Аллахты жанын алып кетти. Значит, Алла Таала аны мууздады. Эми Аллах Таалам жанын алып аткан нерсе кантип арам болот? Адам деле мууздаганда өлүп атпайбы? Ал өлгөндө ал деле адал болуп атпайбы? Аллахты атаса. Ал эми арам өлүп калган, ал арам өлгөн жок. Аны Алла Таалам жанын алып кетти. Ошон үчүн жей бергиле деп койду да. Муну кимдерге вахий берет? Ошолунун өзүнүн досторуна, шайтанга сыйынган жана бүй бакчыларга, көз ачыктарга, пайгамбардын жолуна күрөшкөн адамдарга кулагына шыбырап ушундай түшүнүк берет. Анан ошо түшүнүгү менен адамдардын башын иймериш керек. Бизде да кээде мал өлүп калса деле карап көрөм, денеси жылуу болуп калса, Кудай сактасын, муздап кое бергиле деп ушинтип жеп койгон учурлар бар экен да. Кээ бир айтып калат. Өзүн алдашат ушундай сөздөр менен. Малбы жаны чыгып кеттү, өлүп калды, болду. Аны жеген болбойт ал. Ал арам өлгөн болду. Алла Таалам ушуну тыйып атат. Анан аятта айтат: "Ва ин ататумухум иннакум ламушрикун." Эгерде силер ушул нерсеге баш ийип кетсеңер, менин буйругум турса адал дегенде. Алар арам деп койсо, ошо арам деп эрчип кеттиңер. Тыйым турат арам деген. Силер болсо тыйылбай, аны адал деп эрчип кетсеңер, анда силер мушрик болдуңар дейт. Эмнеде ширк кылышты? Баш ийүүдө. Арам адал маселесинде ширк кылып алгандар болот. Ширк келтирет. Себеби арам адал деген Алланын акысы. Бул улуу ибадат. Кадимки жалгыз Аллах Тааламга ибадат арнап аткандай, адал менен арамды дагы ошо Аллах Тааламдан келет. Адам өзүнүн ою менен карап, "Мо мен табитиме жакпай атат, мен муну арам деп көрөм" десе, ал арам болуп калбайт. Же бул арам нерсени мен үчүн адал деп алса, анан адал деп адамдарга чакырса, бул Аллахка ширк кылган болот. Арам адал Аллахтан келет. Баш ийүүдө чектен чыгуу деген ушул. Аллахтан арам деген адал кылуу, адал деген арам кылуу. Кайсы бир адам арамды адал деп салса, же адалды арам деп салса, ошону ээрчип кеткен адам, ошону жасап кеткен адам Аллахка баш ийүүдө чектен чыккан болот. Ошентип бизге тогуттун негизги эрежеси, мааниси чектен чыгуу экенин түшүндүк. Тогут дегенде 5 түрү бар. Мына ушул нерседен таркайт. Биринчиси иблис. Иблисти билесиздер. Бейиштен айдалган. Адам алейхисаламга сажда кылбай коюп, Аллах Таалам буйругун аткарбай коюп, Аллахтын ырайымынан айдалып, наалатка калган зат. Ушул иблис тогуттун эң төрагасы ушул. Эң башчысы ушул. Эмнеге? Себеби ушул иблис Аллахтан башка сыйына турган нерселерге чакырат. Иблис, ушул шайтан пайгамбарга баш ийүү эмес, башка нерсеге баш ийгиле деп чакырат. Ушул иблис буйруктарды аткарбагыла, тыйгандардан тыйылбагыла, арамды адал дегиле, адалды арам дегиле деп баленин башаты ушу иблис. Ошон үчүн тогуттун төрагасы, башы ушу иблис деп атаган алымдар. Бул биринчиси. Экинчиси дагы башы бар, экинчи түрү. Бул кимде ким бирөөгө сыйнылса, ошол сыйнылып аткан зат ыраазы болушу. Мисалы жана Фираун, дагы башка бирөөлөр
эмне деген ыраазы болгон да, ага адамдар сыйынып атканда ыраазы болуп, ошол нерсеге сүйүнүп, бул дагы себеби ал нерсе ошого чакырат. Эгер ыраазы болбосо, ал нерсеге чакырбаса, ага сыйынып атса дагы ал күнөөкөр болбойт. Мисалы Иса пайгамбарга адамдар сыйынышып атат, Иса пайгамбар тогут болуп калбайт. Себеби Иса пайгамбар бул нерседен оолак буга чакырган эмес. Алла Таалам Куранда Иса алейхиссалам сөзүн кыямат кайымда айтат. Ма култу лахум илля ма амартани би. О Аллахым, мен аларга сен буйруган нерсени гана айткам. Ани абудуллаха робби ва раббакум. Жалгыз Аллах Тааламга гана сыйынгыла. Ал менин Роббим жана силердин Роббиңер деп. Иса пайгамбар өзү четке каккан. Бул туура эмес экенин, мага сыйынбагыла, жалгыз Аллахка гана сыйынгыла деп. Кимде ким бирөөгө сыйынып аткан болсо, ал четке кагып атса дагы сыйына берген болсо, ал адам күнөөкөр болбойт. Себеби ал четке кагып атат. Үчүнчү түрү бар. Тогуттун үчүнчү түрү. Бул ошол нерсеге чакыруу. Эмнеге чакыруу? Ибадатка, Аллахтан башка сыйына турган нерселерге чакыргандар. Бул дагы ошо чектен чыгуунун төрагалары, башчылары болуп саналат. Намруд чакырган, Фираун чакырган, жана бүй бакчылар, төл качкандар, ушундай Аллахтан башка сыйынуучу нерселерге чакырык кылгандар. Шарияттан четке чыгып, ушулардын бардыгы ошо тогуттун чектен чыгуудагы башчылары болуп саналат. Төртүнчүсү дагы бул гойб илим билем дегендер. Бул дагы жана сыйкырчылар, жылдыз төлгө кылгандар, бүй бакчылар, гойб илим билем, сен мындай болосуң, тигиндей болосуң, мындай болосуң, сен бактысыз болосуң, сага каргышың тиет, бул болот, тигил болот, жакында бул болот, мындай болот, тигиндей болот деп, ошо менен алектенип адамдардын акчасын шыпыргандар бар. Булар дагы башчылары, чектен чыгууга турган чакырыктар, эң усулдары да, ушулардан жамандыктар таркайт. Бешинчиси болсо, Аллах түшүрбөгөн нерселер менен өкүм кылгандар. Мисалы, ошол нерсени жакшы көрөт. Ушул нерсе менен өкүм кылгысы келбейт. Жок, мага Куран керек жок, мага хадисиң да керек жок, пайгамбарың да керек жок. Мен өзүм адатым бар. Бизде өзүбүздө сиңип калган түшүнүк бар, мына ушу менен башкарам. Ушу менен түшүнүк кылып жашайм деген сөз да. Башка бир нерсеге чечимди шарияттан эмес, Аллах Таалам китебинен эмес, пайгамбардын жолунан эмес, башка бир адамдын жолунан издейт. Башка бир түшүнүктөн издейт. Мына бизде чечүүчү кадам өзүбүздө эле бар. Кереги жок бул Куранда. Кереги жок пайгамбардын жолу деген өйдө көрөт ошону. Ошону жакшыраак көрөт. Ар бир адам мисалы өзүнүн үй бүлөсүн башкарат. Менин башкаруу үй бүлөмдө Куран, сүннөт, пайгамбардын жолу менен чечимди ошол жактан издейби? Өзүнүн бир таап алган чөнтөгүнөн бир эрежелер бар. Өзүнүн бир калып калган адаттары, түшүнүктөрү менен башкарабы? Анан ошол адашкан түшүнүгүн Курандан, пайгамбардын жолунан өйдө көргөн болсо, ушул жакшыраак, өйдөрөөк деген түшүнүк менен болсо, бул дагы чектен чыккан болот. Мына ушул бешөө биригип эмне болот? Чектен чыгуудагы эң башкы нерселер. Субханак